Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңеш депутаттары, урматтуу кабинет министрлеринин мүчөлөрү, урматтуу коноктор. Мен Молдо Мусаев Талант, Дордой ишкерлеринин кайрылуусун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына жана өлкө жетекчилиги Жапаров Садыр Нуркожоевичке десек туура болот. Ошол кайрылуу кыскача ушуну угуп койсоңуздар, урматтуу депутаттар, бул кайрылуу сиздерге. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин депутаты Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке, Дордой базарынын ишкерлеринен кайрылуу. Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айжигитов Султанбай Абдрашитович, биз Дордой базарынын жеке ишкерлери 2024-жылдын 21-октябрында Жогорку Кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичке жөнөткөн кайрылууга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынан МСК жана экономика жана коммерция министрлигинен жооп кат алдык. Биздин төрага кайрылуубуздун себеби электрондук товардык транспорттук коштома кагаздарды ЭТТК, электрондук эсеп фактураларды ЭФ жана өзгөчө режим салыгын киргизүүгө макул эместигибизди билдирүү эле. Бул чаралар ишкерлердин ишмердигине олуттуу тоскоолдук жаратып, экономикалык жактан коркунучтуу тобокелдиктерди алып келерин белгилегенбиз. Аталган маселелер боюнча салык кызматы менен консенсуска жетише албаганыбыздан улам Жогорку Кеңеш тарабынан 2021-жылдын Кечиресиз, сиз кайрылууңузду депутаттын өзүнө тапшырып, сурооңуз болсо берсеңиз, бул жерде өкмөт жетекчилеринин да иши бар да, күтүп атышат. Өкмөттүн Мына жетекчилери биякта депутат отурат, өзүнө тапшырып туруп, министрлер кабинети кете берсе болот, эч кандай сурообуз жок. Биз Жогорку Кеңешке гана кайрылабыз. Анда тапшырып коюңуз, сизди. Жок, тапшырабыз. Бирок буну коомчулукта угуш керек да. Маселе ошондо болуп атат да. Жалпы бул бир эле Дордой ишкерлери эмес, жалпыбызга тиешелүү нерсе болуп атат. Жок, сиздин кайрылууңузду угуп отуруп, канча Жок, убакыт бат эле бүтөт. Ал жерде 50 000 киши азыр суукта отурат. Бул жерде биз жылуу жерде отурабыз. Аялдар азыр бүгүнкү күндө кол топтоп атышат. Канча убакытта бүтөсүз? Убакытты бериңиз, элге берген убакытты мен бүтөм. Сергей Васильевич, у вас несколько ассоциаций на Дордое? Аталган маселелер боюнча Сергей Васильевич, кандай? у вас одна ассоциация или несколько ассоциаций? Дордой базары, целый Дордой базары, бүтүндөй Дордой базары, бүтүндөй Дордой базарынын Это не наша ишкерлери. бизнес-ассоциация, не в курсе. Не слышно. Дордой в вашу ассоциацию входит? Талашып отургуча жөн эле берип койбойсуз, 3 минутта бүтөт. Сиз мындай кылыңыз, ушул жерде депутат отурат деп атам. Кечиресиз. Берип коюңуз Бул колуна. жок, берип келе атабыз, бирок коомчулукка Мына киши жетпей атат. коомчулукка чыгарат бул киши. Айсара Нишановна 3 минут сүйлөп койсун. Эми Анда менин давайте. өз убактымды берип коелу. Анда окуңуз. Аталган маселелер боюнча салык кызматы менен консенсуска жетише албаганыбыздан улам Жогорку Кеңеш тарабынан 2021-жылдын 22-декабрда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын салык кодексин кайрадан карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Сизден мыйзам чыгаруу органынын өкүлү катары бул маселеге тиешелүү реакция жана ишкерлерге байланыштуу оор кырдаалга колдоо көрсөтүүңүздү суранабыз. Министрликтин жиберген жообунда патент системасын жоюу менен салык төлөөдөн качкан жана көмүскөдө иш алып барган ишкерликти ачыкка чыгаруу мүмкүн болот деп айтылган. Бирок биз жеке ишкерлер салык төлөөдөн качпайбыз жана көмүскө экономикада иштөөгө кызыктар эмеспиз. Ошондуктан министрликтин мындай жүйөсүн негизсиз деп эсептейбиз. Салык салуунун патенттик системасынын ордуна жөнөкөйлөштүргөн система бирдиктүү салыкты сунуштоо натыйжалуу чечим эмес. Себеби патент системасынын артыкчылыктары жөнөкөйлүк, отчеттуулуктун жоктугу жана ишкерлердин ишке толук көңүл буруу мүмкүнчүлүгү. Ал эми бирдиктүү салык системасы бюрократиялык кыйынчылыктарды күчөтүп, кошумча эсептөөлөрдү жана айып пулдарды колдонуу аркылуу ишкерлердин чыгымын көбөйтөт жана моралдык жактан басым жаратат. Ишкерлердин ортосунда кеңири наразычылык жараткан дагы бир маселе камералдык текшерүүлөрдүн натыйжасында кошумча эсептөөлөрдүн жапырт жүргүзүшү. Бул көрүнүшкө өлкө аймагындагы бардык ишкерлерге, анын ичинде ЦУМ жана ГУМ соода борборлорунда иштеген ишкерлерге да таасирин тийгизди. Ошондой эле ЭТТК жана ЭФФга каршы өлкө боюнча ишкерлердин уюштурган тынчтык митингдерине карабастан бул маселелер боюнча чечим кабыл алынбаганы өкүндүрөт. Биз заманбап технология катары ЭФ жана ЭТКнын ордуна QR коддорду сунуштайбыз. Мындай система отчеттуулукка болгон муктаждыкты жокко чыгарып, ишкерлердин убактысы менен каражатын өнүмдөйт.
Мисалы Кытайда бул система кеңири колдонулуп, натыйжалуулугун далилдеген. Ишкерлердин укугун коргоо жана атаандаштыкта жөндөмдүү шарттарды түзүү менен гана экономикалык өнүгүүгө жетишүүгө болот деп эсептейбиз. Ошондуктан биз сизден ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо, ишкерликти өнүктүрүүгө шарт түзүү жана аталган маселелерди оң чечүүгө көмөктөшүүңүздү өтүнөбүз. Урматтоо менен Дордой базарынын ишкерлери. Рахмат. Рахмат.